балдар, бүгүнкү сабагыбызды биз жагымдуу маанай менен баштасак. Балдар менен бар байлыгым, мол бактым. Бала менен өткөн өмүр гүл өмүр. Саламатпы эжей деген сөз үчүн мен мектептен кетким келбейт бир өмүр. Sen hareketçisin. Sen kimsin? Бүгүнкү күнүң ийгилик өтсүн. Sen baktığımsın. Bizim toplum uranı, Tabiat menен tattуу мамиледе болуу. bizim toplum uranı, Жер биздин үйүбүз. bizim toplum uranı, Таза үй, таза кол. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы парник эффектиси. Сабактын максаты көмүртектин айлануучу жана парник эффектиси боюнча түшүнүк аласыңар. Көмүртектин жансыз жана жандуу дүйнөдө кеңири таралган зат катары мүнөздөйбүз. Көмүр кычкыл газынын топтолушу боюнча жүргүзүлгөн эксперименттерге байкоо жүргүзөбүз. Парник эффекти деген эмне жөнүндө билесиңерби? Анда эмесе могул баракчаларда парник эффекти боюнча эмне түшүнүүлөр болсо ошону жазып чыктылар. tecrübe жүргүзгөнбүz. Анда эмесе биздин видеобузга көңүл буруңуздар. Берилген тапшырманы бүгүнкү практикалык иште көрсөтөбүз. Бул жерде резина баллон күйгүзүлгөн, анын 11 бөлүнмөкүндөгү эле абага зыяндуу газ бөлүнүп чыгып жатканы жана ал газ жылуу болгонуна байкоо жүргүзүлгөн. Жер шарында атмосферанын абанын ысышы күн жер бетине көбүрөөк өткөргөн инфракызыл жылуулугу курамында атмосферанын көп таралгандыгына пайда болот. Окиси же озон пардик газы деп аталган газ пайда болот. Жер планетасында баланста болуш керек. Айтпайсам, мурунку муздордо бул газ өтө төмөн болгон эле. Көмүртек диоксидинин саны өтө көп болушу бул дүйнөлүк океандардын көтөрүлүшүнө алып келет. Бул жерде абага зыян келтирген газдардын тажрыйбасын топтоп тартканбыз. Тажрыйба жүргүзгөнбүз. Ал үчүн бизге контейнер, газ өткөргүч тутукчу, анан термометр керек болду. Анан костюм керек болду. Тажрыйбага көңүл буруңуздар.
тышынын дем алып турган тирүү организмдердин бул паник эффектине таасир этет турбайбы? Бул алгадыгы таасир этет. Жер шарында болуп жаткан өрттөр, вулкандар жана нефти газдардын күйүшү бул паник эффектисин пайда кылып турат. Паник эффектисинин бизге зыяны кереги жок нерсе турбайбы, Эгерде паник эффектиси жок болсо, жер шары муздап кетет жана паник эффектиси жерди баланста кармап жана муздатпай турат. Бөлмөнү көпкө чейин желдетпесизби? Баш алып барсаң. Демек паник эффектиси пайда болуп турбайбы? Бөлмөнүн контейнерге салышса болот. Бунун кычкыл газы көбөйгөндө баш өтүп тревога берет. Айша эртең менен мектепке жөнөйт. Апасы ага ботко даярдайт. Ботко 10 минуттан ичинде бышат. Ал болжол менен 0,11 метр куб газды кыйгызат. Ошол эле учурда тонна менен көмүр кычкыл газы бөлүп чыгарылат. Ал 0,100,022 түзүп атат. Эгерде бир бак бир жылда 100 килограмм кислород бөлүп чыгарса, анда бир бак ошол кызга кеткен күндүзгү газды, көмүр газ, бөлүнүп чыккан газды эсептеп чыгарылат. Биздин топтун чыгарганы боюнча, эгерде 10 мүнөттүн ичинде 0,100,022 тонна көмүртек бөлүп чыгарса, аны 1 сааттын ичинде 0,100,132 тонна көмүртек бөлүп чыгарат. Эгерде аны 24 саатка көбөйтсөк, 0,3,168 тонна бөлүп чыгарат. Ошондо Айша үчүн даярдалган боткону бир бак жаба албайт. Биз жыл сайын айына чөрөгө бактарактарды көбөйтүшүбүз керек. Бул жылы биздин мектеп 100дөн ашык бактарак тикти. Балдар, чоң казан бар деп элестетесиңер. Азыр биз бүгүнкү сабагыбыздан алган билимибиздин баардыгын ошого салабыз. Мага бүгүн баардыгыңардын активдүү катышканыңар аябай жакты. Мага бүгүн Амандын суроолорго жооп бергени аябай жакты. Мага бүгүн Бирбектин пиззаны чыгарган эсе аябай жакты. Эшикке чыгып резина баллон киргизгөнүбүз тажрыйбасын аябай жакты. Мага биздин топ сүйлөп бергени жана активдүү катышканы жакты. Бүгүнкү биздин алган билимибиз баардыгы мына ушул казандын ичиде деп элестетебиз. Кана катуу аралаштырабыз. Бүгүнкү алган билимибиз баарыбызга аралаш болсун. Кана ким көп жесе, ошол балага бүгүнкү билим жугумдуу болсун. Мага аябай жакты. Түнкү сабакты мен досторум менен бөлүшөм. Бул сабакты мен эч качан унутпайм. Колдордун уланышын аябай каалайм. Сабак дайыма менин эсимде болот.